Жан пайдалануу. Мынакей өзүңүз көргөндөй шаар тургундарындагы пикирин уктук. Эми өзүңүз бушуктап, мынакей алдыбызда маникен турат. Ачыктап айтып берсеңиз, алгачкы жардамды туура көрсөтүүнүн ыкмаларын. Негизи эле жана суроодо мындай биринчи жардам деп айтылат. Жана мен башында айтып өткөндөй, биринчи жардамдын багыттары көп аябай. Жөн эле биринчи жардам дегенде кээ бирлер балким кээ бир ыкмаларын билет, анан ошо кайсы учурда экенин билбей жанагындай ар кайсын айтып атты да. Анан мисал үчүн биздики деген жана сердечно-легочная реанимация деп атпайсызбы? Жүрөккө кыйыр жол менен массаж жасоо жана жасалма түрү менен дем берүү. Ошолду көп айтып беребиз, анткени ошол ыкма көп учурда мындай көп состояниелерде колдонулат да. Мисал үчүн ошол эле ток урганда, сууга чөбүп кеткенде, ис уруп калганда, деги эле бүт ошол бир адам состояниесинде жүрөк токтоп калган кезде. Жүрөккө кыйыр жол менен массаж жасоо сөзсүз түрдө только гана жүрөк токтоп калганда жасалат. Жүрөк токтоп калганда канча убакыт болот? Азыр айтып өтөм. Жүрөгү согуп аткан болсо, ал кезде жүрөккө кыйыр жол менен массаж жасабайбыз. Кайсы учурда жасайбыз? Жүрөгү токтоп калса, дем алуусу жок болсо, баягы билбеген адам ойлойт да, өлүп калды деп, жүрөгү сокпой калды, дем албаса өлдү дейт. Анан өлүмдүн эки түрү бар. Негизи биологическая смерть, клиническая смерть деп коет. Биологиялык өлүм, анан клиникалык. Биологическая смерть бул кайра кайтпас нерсе да. Анда уже мээси өлдү, муну эмне кылсак да өзүнө келбейт. А клиническая смерть болсо бул кайра кайтчу нерсе. Ошол эле жүрөгү сокпой, дем алуусу жок болгон менен, бирок мээси тирүү да, ошол кезде мээси иштеп атат. Мээсине барганга ошол каны жүгүрбөй калып, мээсине кислород барбай калып эле, баягы жүрөгү токтоп, бүт рефлекстердин баары токтоп калганын да. Кандай ошол кезде бир 20 мүнөттүк запас бар кислород. Бирок ошол кислород мээсине барбай атат да, жүрөк сокпой. Жүрөк согуп, насос болуп иштеп, канды айландырып туруш керек да. Ошол кезде жүрөк токтоп калып, мээге кислород барбай калды. Анан бирок кислород запас 20 мүнөт деген менен клиническая смерть 4 мүнөттөн бир 7 мүнөткө чейин да, от 4 до 7 мүнөт болот. Анан ошол кезде биз келип анан биологиялык өлүм менен клиникалык өлүмдү айырмалашыбыз керек. Биринчи жабырлануучуга. Анан ошондон кийин клиникалык өлүм экенин билгенден кийин дароо эле ушул жерден эчтеке болбайдыстан баягы тез жардам чакырып коюп, анан жанагы ыкманы жасай беришибиз керек. Бирок ошону кантип айырмалай билебиз? Ошо сознаниеси жок жаткан кишиге басып келип, биринчи мындай карап, чакырып көрөбүз, атынан айтып же атынан билбесек, чоң кыз, чоң жигит, байке, эже деп катуу чаап эмес, мынтип чалактатып эмес, кичине акырын мынтип жакка чаап көрөбүз. Ошондо билинет да, балким жөн уктуп аткан киши. Анан мынтип ошондо эңкейип, вижу, слышу, ощущаю деген 3 правила да, ошондо. Мынтип атам да мен мурдун, оосунун үстүнө, кулагымды дагы, бетимди тосо, демин илебин сезип атам, анан дем алуусун угуп атам. Бул ощущаю, слышу. И көкүрөгү көтөрүлүп атабы, же көтөрүлгөн жокпу, көкүрөгү, курсак үстү мындай кыймыл барбы же жокпу, ошону көрүп атам менчи. Ошону көргөн жокмун, дем алуусун уккан жокмун, бетиме илеби сезилген жок. Демек бул дем алган жок. Андан кийин каякта карайбыз, күрөө тамырды басабыз. Анткени бул жактын тамыры дейли мындай слабый болот, күрөө тамыр мына могул жакта болот. Ошондо могу коко менен могул тарамышыбыздын ортосунда да мынтип алсаңыздар, ошо күрөө тамырды басып аласыздар. Күрөө тамырда пульсацияны сезесиңер. Бармагыбыз менен кармабайбыз, сөймөй, орто, анан эми аты жок деп койсок болот. Демек бул сезимдери жакшы, Сезимдер жакшы эмес, бармактын өзүнүн пульсациясы бар. Бармактын өзүнүн тамыры кичине чоңураак болгондуктан, ошон үчүн даже ушул жаны жок манекенге деле минсек, пульсация сезишибиз мүмкүн да. Жок, мындай булуңузду алып туруп бармагыңызды минсеңиз, даже ушундан сезип калышыңыз мүмкүн. Как будто мунун пульсациясы бар. Бул манжаларда болсо андай тамыр чоң эмес. Бул чыныгы эмне берет турбайбы? Меникин мисалы үчүн тапсаңыз болот. Таап көрүңүз. Мына, айпаны коко менен могу тарамыштын ортосу. Ошо коко менен минтип алып өтсөңөр, ошо күрөө тамырга келесиз. Сездиңизби? Ошо күрөө тамыр. Күрөө тамырын басып көрдүңүз, жүрөгү соккон, пульсация жок, демек жүрөгү соккон жок. Дем алуусу жок, жүрөгү соккон жок. Ошондо анан биз көзүн ачып көрөбүз. Жабыркаган кишинин көзүн ачканда, көзүн ачып туруп,
бир жөн эле мынтип жаап ачсак деле болот. Күндүз болсо же болбосо фонарибиз болсо, телефон фонарик болобу, зажигалкан фонарик болобу, ошону мынтип карекке алып келип кайра алганда мээ тирүү болсо карек кичирейип чоңоет. Реакция берет экен, реакция зрачков на свет, туура ошентип айтылат. Жарык келгенде карек кичирет, жарыкты алганда чоңоет. Же болбосо колубуз менен жапканда, баягы көйлөк алганда мынтип карасак карек чоңоет, колубузду алсак карек кичирейт. При воздействии света зрачок сужается деп айтабыз да. Эми медицина жактан жалаң кыргызча айтыш кичине кыйыныраак, анткени терминдер бар, терминология, ошон үчүн кээде нетсем кечирип коелу. Ал жактан күмөнүңөр бар болсо, анда ошо көздүн могу акын, белок деп коебуз го, глазные белки эки жагынан мынтип басып көрөбүз. Эки жагынан сыртынан мындай колду аябай ар жакка киргизбей мынтип басып басканда мышыктын көзүндөй болуп сүйрүү болуп калат карекчи. Кошачий зрачок деп коет, мышыктын көзүндөй. Сүйрүү болуп калып туруп, анан кайра кой бергенде сүйрөөдөн калса, демек мээ өлүп калган, биз эчтеке кылбайбыз. Уже кеч болуп калган, Кайра калыбына келсе, значит, демек мээ тирүү. Ошол жерден жардамыбызды баштайбыз. Жана зрачки на свет деп атпайм, ошондо да эгерде кичирейип чоңоятса, значит, демек мээ тирүү. А эч кандай изменение жок болсо, реакция жок болсо, анда демек мээ өлүп калган. Дагы бир ыкма бар, ошо чалкасынан жаткан кишинин көздөрүн ачып алып туруп, башын тияка бияка мындай бурса, мынтип буруса, көздөрү өйдө калкып тургансып мындай, башын каяка бурсаңар да көз фиксированныйга бир жерди карап турса, мындай болупчу. Демек мээ тирүү. А баш менен кошо эле көз мынтип кетип атса, курчактын көзүндө болуп. Симптом глаза куклы деп коет. Баш менен кошо мынтип көз кошо баш менен кошо кыймылдап атса, демек мээ өлүп калган да. Ушундай ыкмалар бар. Анан эң негизги ыкмаларды айтайын, мындан да башкалар бар, бирок көрүүчүлөрүбүз адашып калбасын. Ушул 3 ыкманы эле билип алса болот. Анан ошонун бирөөсү эле положительный неме берсе, ошол жана көз ошол неметип мындай өзгөрүп бирдеке болуп атса, значит, мээ тирүү жана жазаган ыкмабызды жаза баштайбыз. Демек бирөө гана мисалы ошол нерсе бирөөсү жок дегенде бирөөсү положительный эффект берсе, анда ошол жерден үмүт бар. Үмүт бар. Анан ошол жерден дароо эмне кылабыз? Биринчиден айтып өтөрүм, жүрөк деген биздики мына мынчалык болот, ар ким жүрөгү өзүнүн уштугундай болот. Анан баягы көп эле көрөбүз, особенно гимнерде атканда бияка коет, ар кайсы жерде. Жүрөк деген мына могу жерде ортодо болот. Мына жүрөк деген адамдын азыр баары Гошаны чечинтебиз, мунун аты Гоша. Могу жерде болот жүрөк. Так ортодо болот. Жүрөк ортодо болот, болгону жана жүрөктүн учу верхушка деп коет, ылдый жагын карап. Оң жак. Ошол сол жакты кичине сол жакты карайт. Анан ошол жардын эти жука болгондуктан пульсация кабыргалардын арасынан катуураак угулуп, сол жактан көбүрөөк угулат да. Эми баягы зеркальные люди деп коет. Ошолор кээ аябай аз процент кишилердики ошол верхушкасы оң жакта караган болот. Бирок ал зеркальный кишинин жүрөгүнүн ошо учу оң жакта караса, демек боору сол жагында наоборот да. Зеркальный киши андайлар эми аз. Бирок кезигип калышы мүмкүн. Анан ошо жүрөк могу так ортодо. Ошон үчүн биз колубузду ошо ортого коюшубуз керек. Мына могу жерде кемирчек болот, мечевидный отросток деп коебуз. Мынтип өзүңүздөр кармасаңар, особенно арык кишилерге аябай билинет. Ушу мечевидный отросток, анан могу жерде мына чуңкурчабызчы биздин. Ошо чуңкурча менен ошол кемирчектин ортосу, эки үрптүн ортосу, ошондо могу жерде кесилиш болот беле? Ошол жерге биз колубузду, же болбосо ошо жана кемирчектен 4 манжа өйдө деп коебуз, Эми манжасы аябай чоң киши болсо 3 манжа. Ошол жерге могу проксималдуу бөлүгү да, алаканын проксимальная часть. Эмнеге ошону именно ушул жерибизди коюшубуз керек, анткени мынткенде төш басылат да. А мынтпесек алаканды койсок, төш жакшы басылбайт. Мисалы үчүн мынтип турсаңыз, сиз мындайраак кылсаңыз. Мисалы үчүн кабыргаларда, анан могу жерде жүрөк болсо, биз мынтсек жакшы басылбайт. А ошо проксималдуу жерин бассак, мынтип төш басылып, жүрөккө жетет, ошондочу. Биз эмне кылып, кандай катуу болгондукта басылыш керекпи? Азыр айтып берем сизге. Ошо проксималдуу жерин койдукпу? Проксималдуу жерин жана 4 кошкон жерине, баягы кесилиш жерине койдук. Манжаларды өйдө алабыз, үстүнөн экинчи колду коебуз да, анан бул кичине бийирээк болуп атат, жерге жаткызып, тиз жана катуу жерге жаткырып алышыбыз керек да. Жана темир керебетке илгери баягы секир ойночу элек го, ошондойго матрастын үстүнө койсок, мунун эффекти аз болот. Анткени биз түрткөнүбүздүн баары баягы керебетти эле түртүп берген болобуз да. А түз жана катуу жерге коюп алсак, ошондо гана биздин баягы түртүп мындай толчковый движениелерибиз ошондо максатына жетет да. Биз монтип түртүп атканда эки чыканакты бүтпөстөн
өйдөрөк болосуң да өзүңдүн денеңдин толку боюңдун немеси менен салмагың менен түртүшүң керек да, чыканактарды бүкпөйчү. Бул жерде менин боюм да кичирээк, кичине жетпей калып атам. Анан ошо проксималдуу бөлүк менен алакандын ошол менен чыканакты бүкпөй, өзүңдүн толку боюң салмагы менен гана анан поступательный движение кыласыңар. Чоң кишиники 4-5-6 сантиметр ошо ширеңкенин бийиктиги экен да, ошондо гана биз жүрөккө жетебиз. Биз деген жүрөктү басып, канды өзүбүз, бул өзү жүрөк сокпой атат, кан жүгүрбөй атат да. А биз басып ошо канды жүгүртүп беришибиз керек да. Кан барып мээге жетиш керек. Мээ деген кан менен кислород барып, мээ кислородго тоюш керек да, ойгонуш керек, анан уже жүрөктү ойготуш керек. Ошол эле мисалы үчүн гейкертектин рефлекстерин ойготсо, оозундагы могул жеринде сууну киши өзү деле мынтип чыгарып коет да. Ошон үчүн жана утопленниктерди биз азыр тизеге албай калганбыз. Тизеге алып жана уруп атканда, көмкөрөсүнөн ошон көмкөрөсүнөн алып мынтип уруп атканда кээде көбүнесе особенно кичинекей балдардын биз боорун эзип алат экенбиз да. Ички органдарынын жабыркаланышына алып келет экен да. Анан жана сурап өтөбүз канча жолу басыш керек деп. Анын атайын эрежеси бар. 30 жолу басабыз, 2 жолу үйлөйбүз. 30 жолу басабыз, жаңы эң акыркы протоколдор боюнча 30 жолу басып, 2 жолу үйлөйбүз. Кичинекей бала болсо, биринчи 5 жолу үйлөп алабыз. 5 жолу үйлөп алабыз, андан кийин ошондой эле 30 жолу басып, 2 жолу үйлөп, 30 жолу басып, 2 жолу үйлөп. Чоң киши менен кичинекей баланын жазоолорунун айырмасы, чоң кишиге мисалы үчүн биз 1 мүнөттө 100 жактын басуу болуш керек, кичинекей бала 120 жактын басуу болуш керек. Анткени баланыкы деген жүрөгү бат соот да. Ошо кичинекей бала дагы айтып өтөйүн, биринчи 5 жолу үйлөп туруп, андан кийин 30 жолу басып, 2 жолу үйлөйбүз. Чоң кишиге биз 2 кол менен бассак, өспүрүмгө 1 кол менен гана басат экенбиз. Кичинекей ымыркай балдарга же мынтип 2 манжаны 2 манжага коебуз, же болбосо мындай денесин мындай кармап туруп, бул жетпей атат, мындай бармакты бармакка коюп. Кеңеспе карап көрөйүнчү. Мына ушундай кылып, ошондой кылып, ошол жерден. Так ушул жерден 2 өрттүн ортосу. Ошондо анан тез да. Ал эми чоңдорго болсо, ошо эме элестетип эле баягы чыканаңар түз, өзүңөрдүн толку боюңардын салмагы менен мындай өйдө туруп да, мондай ыкма менен 100гө чейин 1 минутасында жерге коюп деле көргөзсөк болот. Мисалы үчүн азыр бул жактан жакшы көрүнөт да, көрөрмандарга ошол жерден көрсөтө берели. Макул. Анан ошондой 120 жол дедик, кичинекейлерге 120 жол, чоңдорго 100 минутасына. Анан чоңдорго 4-5-6 сантиметр тереңдикте жасасак, ошо басууларыбыздычы кичинекей баланы, өспүрүмдү ушундай горизонталдык түрдө жаткандан 3-төн 1 бөлүгү тереңдикте, 3-төн 1 бөлүгү горизонтальный положение, 3-төн 1 бөлүгү эле басылыш керек. Анткени ал баары кичинекей бала. Анан көп суроолор жаралат, төшүн сындырып алсакчы, кабыргасын сындырып алсакчы, же болбосо биз келген учурда уже төшү сынык, особенно жана автокырсыктарда балким буга согулуп алды. Баары бир бизде в приоритете кишинин өмүрү. Биз bunun жүрөгүн соктурушубуз керек, андан кийин уже травматологдордун жумушу да, сөөктүн сыныгы айыгат да. Ошон үчүн биз биринчи өзүнө келтириш керек. Деги эле моундай ушу ыкманы жазып атканда, кээде колуң алдында сөөктүн сынып кеткени деле сезилет. Угулат. Ошол жерден паника алдырбай, коркпостон сиз уланта бересиз, жардам бергендичи. Анткени айтып атпаймынбы, сөөк бүтө айыгат. Бирок биз деген өмүрүн сактап калышыбыз керек. Максималдуу түрдө канча убакытка чейин уланта алабыз бул нерсени? 40-45 мүнөт. Bir saatка жакын. Канында 20 мүнөттүк запас бар дедик, бирок биз ошентип айландырып баштап, анан еще үйлөп баштасак, бул деген көбөйүп атпайбы, шансы көбөйүп. Ошондо 40-45 мүнөт. 45 мүнөт ошол ыкманы жазадык, адамдын өмүрүн сактап кала албасак, анда уже бул ыкмабызды токтотуп коебуз да. Сизге бир окуяны айтып өтүп берейинби? Макул, айтып өтүңүз. Кече жакында эле интернет тармактарында неме деген тарады да. WhatsApp'тарга келди. Бир көлдүк жигит Москвага учуп баратып, Москвага жетпей калып, самолет Нижний Новгородко вынужденный посадка жасап, анан ошол жерден болбой ал жигит каза болуп калды. Тилекке каршы ошондо экспертиза острый инфаркт миокарда деп чыгарып бериптир. Интернет тармактарда эпилепсия деп жүрөт, анан эми
самолеттун командир экипажы айткан боюнча да. Бирок ал эпилепсия эмес, острый инфаркт миокарда, ушу жүрөгүнөн инфаркт болуптур. Мен эмне үчүн бул маалыматты жакшы жана так билем? Себеби деген ал жигит менин жолдошумдун чогуу служба кылып бир палчан деп коюшат го, чогуу кызмат өткөн жакшы тааныш, жакшы тааныш. Анын кызматтан кийин бир үйдө дагы чогуу жашаш, биз үйлөнгөндө күйөө жолдош болуп, биздин жакын досубуз болчу. Тилекке каршы ошол өтүп кетти ошол жигит. Анан и карабайсыңар неме да, мындай, так сказать, совпадение кандай болот. Ошол жигит учуп бараткан самолетту биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курсанттары дагы Москвадагы АГЗ деп коет, Академия гражданской защиты. Ошол жака баягы окуусун улантууга 4-курстун балдары учуп бараткан болот. Биздин куткаруу кызматынын балдары эки баланын арасынан бирөөсү медик. Тажрыйбасы тез жардамда иштеген Элеман деген балабыз. Анан бизде иштеп, ошо азыр АГЗда окуп аткан бала. Ошол жерден түз эле баягы немени ыкманы жаза баштайт. Туура ыкманы. Туура ыкманы жазайт, баягы өзүнө эки жолу өзүнө келип кайранан кете берди. Жеке 45 мүнөт жазадым деди да, ошону айтып өтөйүн. 45 мүнөт жазам. Анан бул ошо сакталбай калды. Эгер бул ыкма өтпөй атса, башка ыкманы колдонуш керекпи? Жок. Ушул жүрөккө только ушул эле ыкма. Ушул эле. Эгерде колубузда эчтеке жок болсо, тез жардам келгенде, конечно, аларда дефибрилляторлор бар, жана ток менен эткен. Жүрөгүнө балким түз адреналин саят, чоң атайын ийне менен, аны жөнөкөй жаран жазабайт да. Анан жана bundan başka perikardiyalный удардан болот, аны деле бирок ошо билген киши адис жазаш керек. Жана ошо жүрөк тушка мушту менен катуу чап, эки жолу чапса кээде жүрөк иштеп кетет. Бирок аны адис жазаш керек да. Жүрөккө жаран ошо андан көрө ушуну эле жазаш керек. Негизи жүрөк өзү ичинен согуп турат да. Ал ичинен согуу токтогондон кийин сөзсүз түрдө сыртынан удар болуш керек экен анда, ичинен баягы кан жүгүрүп аткан үчүн согуп атат да. Ошон үчүн биз сыртынан басып, баягы жана көргөзбөдүм мен турганда, сыртынан басып жүрөктү басып иштеткенде биз ичи көңдөй да. Биз түртүп кое берип, анан ошо канчалык терең түртүп атсак, ошончолук бирок возможность бериш керек жүрөк кайра калыбына келгенгечи мынтип кое бериш керек. Анан басып алып эми баса бербей, басып кое берип, басып кое берип. Бирок баттыраак да. Ошондо гана жүрөк ошондо в полном объеме басылып кайра ордуна келип, басылып кайра ордуна келип, жүрөк тиги канды түртүп баштайт мен жака. Анан ооз менен дем алдырууда дагы айтып өтсөңүз, мурунду жаап алып, ушул бул жерден айта кетчү нерсе, жана кичинекей балага 5 жолу дем берип, андан кийин 30 жолу басып 2 жолу дем берип деп атпайсызбы? Кичинекей баланыкы в приоритете ошо приоритетте өпкөлөр да, ага сөзсүз түрдө дем алып туруш керек. Чоң кишиге дем алуу жазабай деле койсо болот. Дем алуу жазабай эле, мисалы үчүн сууга чөктү, же болбосо ий сурду, кузуп, оозунун ичинде кусумду болушу мүмкүн. Кичинекей баланыкына баягы мындай көп неметпейсиз адан, балким эми жиркенеби, же болбосо билбейби, же паника алдырып неметеби, жана айтып өткөндөй. Анан дагы айтып өтчү нерсе, жүрөккө кыйр жол менен массаж жасап атканда, жана ошо жасалма түрүндө дем алууга биз 10 секундадан ашык жүрөктү калтырбашыбыз керек. Эгерде мен жалгыз болсом, непрямой массаж сердца жасап атам да, ошо дем алууга мен 10 секундадан ашпаш керек. Жүрөктү 10 секундадан ашык чыштабашым керек. Анан эгерде мен го азыр мисалы үчүн тарс бардым тазалап антип мынтип уже на автомате жасайм. Жөнөкөй жаран өзү эле эмне кыларын билбей атып, анан кантип эмне кылат элем, кандай кылат элем деп өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мы рекомендуем, можно не делать искусственное дыхание, жазабай эле жүрөккө эле кыйырмасы жол менен массаж жасайбыз. Негизги күч бул жакка болуш керек. Негизги күч чоң кишиники, жүрөктө да приоритет. Эгерде экөө болуп же жазайм деген болсо, анда акырын илгери биз мондай метод колдончубуз. Азыр андай кылбай калды. Азыр ээктенди кичине мынтип чекесин кармай ээктен өйдө көтөрөт. Андан кийин оосу жабык болсо, же мындай мына бармактарды эке коюп, буларды скуловой немеге 4 панжасы скуловая часть лицага коюп туруп, анан ошо мынтип ылдый, анан жана астыга мынтип түртсөк, бул жерден мындай түртүп атасыз, ошондо ооз ачылат. Баш жагында турсак, анда 4 манжаны наоборот могу жактын астында могу сөөктөр бар го, ошого коюп туруп, бармактарды могу эке коюп, эки сөөккө коюп туруп, анан ошондой эле ылдый жана, вперед и вниз дейбиз да, мындай түртсөк, ошондо ооз ачылат. Негизи ушундай ачылган немерээк болот, ыңгайлуураак болот. Ошонтип ачып туруп, башын капталга эңкейтип, өзүнүн кийиминин чекеси менен, же болбосо кийимин чечип алсак, же колубузда бет ачып бирдек болсо, ошо менен ооз көңдөйүнүн ичин тазалап чыгабыз. Тазалап туруп, мындай капталга буруп алыпчы, анан тазалап туруп, кайра калыбына келтиребиз, кайра ооз жабылып калса, кайра жана ачып алып туруп,
анан башы мындай кичине өйдө болуп туруш керек. Себеби минтип турганда дем алуу органдары кысылып калып, биз берген үйлөп аткан абабыз ашказанына кете бериши мүмкүн. А эгерде мына минтип түзүп алдык да, ошондо дыхательный пути дейбиз, дем алуу жолдору түзөлүп, биз берген аба өпкөсүнө барат да. Эми анча-мынча ашказанына кетиши мүмкүн, бирок көбүнчөсү өпкөсүнө барат. Эгин мындай кармап алып, мурдун катуу кысып туруп, өзүбүздүн оосубуз менен жабыркаган кишинин оосун плотно басып, герметично жаап туруп, анан катуу эмес, резко эмес, кечке эмес, мындай өзүбүз кандай дем алабыз, ошондой эле мынтип 2 жолу деп аба беришибиз керек да, оосуначы. Ошентип кайра кое беребиз. Дагы айта кетчү нерсе, кийими бар болсо, ошо мынтип бир мындай буруп алдык да, ошондон кийин биз мойнунун астына эмес, мойнунга койгондо эле кайра мынтип кичинекей мындай көп анча неме албай, мисалы бирок катуу болуш керек, э? Жөн курткасы мисалы үчүн, рубашкасы акырын көтөрүп туруп далысынын астына койсун. Далысынын астына койгондо ошондо көрүңөр, мен көтөрүп отурбай эле баш өзү эле даяр болуп калат экен. Мына көрүңөр, карап туруп азыр. Акырын көтөрүп туруп далысынын астына койсун, мына уже мынтип баш чалкалап турат. Ошондо дем алуу орган немелери, жолдору түзөлүп калды. Ошентип туруп анан 2 жолу үйлөдүм, кайра 30 жолу бастым. 2 жолу үйлөдүм, кайра 30 жолу бастым. Кичинекей баланын мурду менен оосун кошо салыш керек оозубузга. Өзүбүздүн оосубуз менен мурду менен оосун кошо басабыз да, кичинекей баланыкын. А чоң кишиникин мурдун катуу кысып туруп, оосуна беребиз неме абанычы. А эгерде ээги жарылып кеткен болсо, жаагы айрылып кеткен болсо, же болбосо оосун тазалай албай калсак, ишигип оосуна доступ жок болсо, анда ошо ээлин минтип кармап чогултуп катуу, оосун катуу жаап туруп, анда ошол ыкманы мурдуна чөпөрөк коюп туруп, мурдуна беребиз абанычы. Мурдуна үйлөйбүз, же болбосо оозуна үйлөйбүз. Жанагы авариялык учурдачы, мисалы, рулда кетип бараткан боюнча болду да. Анан ал жерден алып чыгара албайсың да, мисалы, мед кызматкерлери келгенге чейинчи. А кандай жардам көрсөтүш керек ал учурда ал адамга? Жөнөкөй жарандар, жөнөкөй жаран келип, баягы эшикти ачып караш керек биринчи, баа бериш керек, ситуацияга баа берип, эгерде сознаниясында болсо, аны менен сүйлөшүп, кайсы жериңиз ооруп атат, кайсы жериңиз мындай дем ала алып атасың, дем албай, жүрөгү сокпой жаткан болсо, анда ошо жанагынтип мед кызматкерлери келишекти, көзүн карап клиникалык отурган абалында же биологиялык өлүмбү, ошону карай бериш керек. Эгерде клиникалык болсо, дем албай турган болсо, анда акырын аюу менен алып чыга бериш керек. Анткени деген өмүрүн сактап калыш керек да. Бир жери сынып калса деле, же майып болсо дагы тирүү калат да. В приоритете жизнь всегда у нас. Өмүрүн сактап калат. А эгерде жүрөгү согуп атса, дем алып атса, машиненин жарылып кетүүчү кооптугу жок болсо, майы акпаса машиненин, анда ошо медицина кызматкерлерин эле күтүш керек. Күтүш керек, болгону суу берип турса болот. Бирок ошол жерде да балким ички органдар жабыркап калды. Ички орган жабыркаганда суу берген болбойт да, мисалы. Анан ошо сүйлөшүп туруш керек да. Азыр мына чакырдым, келатат. Мен эмне кылып турайын, аны деп ушунтиш керек. Эгерде ыкманы билбесе. Жакшы, бул Гоша менен болгон көрүүчүлөргө түшүндүрүп берүү бүттү окшойт, э? Эми Гоша менен анда ошол жерден бул нерсеге чекит коелу дагы маектешүү үстөлүнө өтөлү сиз.